Салам достор. Бүгүнкү видеобуздан бай болууга тоскоол болгон, акча жөнүндө өтө кеңири таркалган ишенимдер тууралуу биле аласыздар. Бул ишенимдер биздин бала кезибизден бери биз менен кошо келе жатат. Ушул ишенимдер менен биз тарбияланганбыз жана так ошол ишенимдер биздин бай болуубузга тоскоол болуп келет. Эгер сиз бул ишенимдерди жок кылбасаңыз, эч качан бай боло албайсыз. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анткени финансылык көз карандысыздыкка карай биринчи кадамды ушул видеодон кийин ташташыңыз мүмкүн. Биринчи ката. Акчасы жок адамдардан акча тууралуу кеңеш алуу. Айланаңыздагы адамдар акчаны кантип коротуш керектигин сизден мыкты билиши керек. Бизге көбүнчө досторубуз, ата-энелерибиз, коллегаларыбыз кеңештерин беришет. Бирок алар өздөрү финансылык жактан кыйынчылыктарга туш болуп жүрүшөт. Алардын берген кеңештерин дайыма аткара бербей, жөн гана угуп коюу жетиштүү. Эгер сиз миллионер болууну кааласаңыз, анда миллиондорду тапкан, бай жана акчага көз карандысыз адамдын кеңешин угуңуз. А эгер уну айдайм десеңиз, анда айдоочудан үйрөнүңүз. Бирок алмаштырып алууга такыр болбойт. Экинчи ката. Акчаны санабай коюу. Эгер сиз акчасын эсептегенден кыйналган миллиардер боло элек болсоңуз, тезинен киреше-чыгаша эсептерин чыгарышыңыз керек. Акча так эсепти жактырат. Эсептөөдө финансылык абалыңызга рационалдуу караңыз. Ошондо сиз кайсыл нерсеге акча коротпош керек жана кантип кирешени көбөйтүш керектигин даана түшүнө баштайсыз. Эгер сиз акчаны контролдой албасаңыз, акча сизди контролдойт. Үчүнчү ката. Мен аз акча табам. Менде топтогону жана бөлүп сактап койгону ашыкча акчам жок. Эсиңизде болсун. Акчаны баары бөлүп сактап кое алат. Кээ бирлер көбүрөөк сактай алса, кээ бирлер азыраак. Жада калса карызга белчеңизден батып калсаңыз да, биринчи кезекте өзүңүзгө акча төлөңүз. Андан кийин гана башкаларды ойлонсоңуз болот. Эгер сиздин колуңузга тийген акчадан 5-10% бөлүп сактап койсоңуз, бул нерсе сизге билинбей деле калат. Бирок 5% дагы сизге көп болуп жатса, акчаңыздын 1% болсо да бөлүп сактап коюңуз. Бирок бөлүп сактаңыз. Бир канча айдан кийин сизде бир кыйла акча чогулуп калат. Бул акчалар сизге коопсуздук подушкасы болуп берет жана сизге ишенимдүүлүк тартуулайт. Эске сактаңыз, эч нерсе жоктон көрө 100 сом жакшыраак. Статистика боюнча көпчүлүк миллионерлер алгач кадимки эле жумуштарда иштешкен. Алар болгону айлыгынын бир бөлүгүн бөлүп сактай алышкан жана ошол акчаларын бизнеске коротушкан. Төртүнчү ката. Бай болуу үчүн эрте туруу керек. Бул жалган ишеним. Эрте менен турасызбы же түштөбү, ал өз ишиңиз. Бай болуу үчүн жакшы маанай менен ойгонуу керек жана сүйүктүү ишиңиз менен алектенүүңүз зарыл. Качан сиз өзүңүзгө жаккан жумуш менен алектенгениңизде, сиз убактыңызды жыргап өткөрөсүз жана эч кандай күч жумшабастан эле башкалардан натыйжалуу боло аласыз. Бешинчи ката. Инвестиция кылуу үчүн чоң акчалар керек. Бул андай эмес. Кичинеден баштасаңыз деле болот. Буга мыкты мисал криптовалютаны алсак болот. 2013 жылы биткоинга $100 салганыңызда, 2017 жылы сиз $18,000 ала алмаксыз. Биздин заманда мүмкүн эмес нерсенин өзү жок. Издеген дайыма табат. Алтынчы ката. Көп акчаны бир гана оор эмгектин арты менен табууга болот. Эгер сиз ушундай ишеним менен жашасаңыз, ошондой эле болот. Сиз үчүн чоң акча табуу дайыма зор эмгек менен гана болчудай сезилет. Же аткарылбас кыял болушу да мүмкүн. Баары сиз бул нерсеге кандай мамиледесиз, ошондон көз каранды. Эгер сиз жогорудагы ишенимдерди жок кыла алсаңыз, сизде мурда болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөр ачылат. Генри Форд дүйнөдөгү эң мыкты жумуш бул көп акча төлөнүүчү хобби деп айткан. Жетинчи ката. Кайрымдуулук иши менен алектенүү үчүн көп акча иштеп табуу керек. Көпчүлүк адамдардын логикасы ушундай. Эгер алардын өздөрүнүн акчасы аз болсо, башкалар менен да эч нерсе бөлүшө алышпайт. Бирок бул жалган. Анткени сизден да кедей адамдар көп. Кимдир бирөөгө акча, кээ бирлерине идея сыяктуу ар түрдүү нерселер жетишпейт. Кайрымдуулукту баары кыла алат. Кээ бири 100 сом бере алса, а кимдир бирөө 100 000 бериши мүмкүн. Калп эле сөздөргө бекинүүнү токтотуңуз. Кайрымдуулук өтө маанилүү. Ал адамдын руханий тарабын азыктандырат. Эгер сиздин жан дүйнөңүз кедей болсо, өзүңүздү кантип материалдык жактан бай деп сезе алмаксыз. 8-чи ката. Эгер менин акчам көп болгондо, мен бардык көйгөйлөрдү чечип салмакмын. Эгер сиз өзүңүздүн акчаларыңызды туура бөлүштүрүүнү үйрөнө элек болсоңуз, көп акчалар сизге ашыкча көйгөй эле болот. Финансылык жактан сабатсыз адамдын колуна көп акча тийсе, ал акчаларды ойлонбостон туруп эле коротуп салат. Жаңы машина же кандайдыр керексиз техника сатып алат. Ал эч качан инвестиция тууралуу ойлонбойт. Алдыдагы белгисиз кырдаалдарга карата акча сактап коюу анын оюна да келбейт. Ал адамда канча көп акчасы болсо,
чыгашасы да ошончо көбөйө берет. Качан ал туруктуу келече булагын жоготуп, өз эсебинен чыгашасын төлөй албай калганда карызга же кредитке барып жармашат. Ал кайрадан эле эгер менин акчам көп болсо, бардык көйгөйлөрдү чече алам деп ойлойт. Эгер эмне үчүн сизде акча жок экендигин реалдуу себебин түшүнө албасаңыз, анда көйгөй ошол бойдон калат. Бул бир туңгуюк айлана. 9-ката. Акчасы бар адамдар бузулуп кетишет. Акча бул адамдын руханий жетилгендигин текшерүүчү өтө чоң сыноо. Ооба, акча адамдарды абдан өзгөртөт, бирок баары акча кимдин колунда экендигинен көз каранды. Акча бул күч жана бийлик. Ал адамга абдан зор ишенимдүүлүк тартуулайт. Бирок сиз ачуулуу бай адамдардан көрө ачуулуу жүргөн кедей адамдарды көбүрөөк жолуктурасыз. 10-ката. Акча жаман нерсе. Бул акылсыз ишенимден тезинен арылыңыз. Мындай фразаны дүйнөдөгү эң кедей, жолу болбогон адам гана айтат. Акча жакшы нерсе. Акчанын жардамы менен сиз үйү жокторго жардам бере аласыз. Акча менен оордатка чалдыккан балдарга көмөк көрсөтсөңүз болот. Акчанын жардамы менен сиз оорукана же бала бакча курушуңуз мүмкүн. Акчанын жардамы менен сиз өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө мыкты келечек кура аласыз. Эгер чынында эле акча жаман болсо, жаман нерсе менен ушунча нерсе кыла алмак белеңиз. Достор, бул видео сиздин акчага болгон мамилеңизди өзгөртүүгө жардамын тийгизет деген үмүттөбүз. Эгер сизге бул видео жаккан болсо, видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биздин билип ал каналыбызга катталыңыздар жана эч нерсени өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып коюңуздар. Анан да сөзсүз лайк басыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга рахмат.